биздин коомдо аялдар эркектер сыяктуу эле ролду аткарып эле келет. Бирок аларды тилекке каршы биз патриархалдык коомдо жашаган үчүн алардын ролун анча көрүп биле албайбыз да. Мисалы үчүн азыр айтыңыз, бизнесмен дей турган болсок, азыр толтура эркектердин атышын айтышыбыз мүмкүн. Аялдардын атына келген мезгилде 2-3-өөнү айта алабыз да. Бирок демографиялык жактан карап келе турган болсок, биз 50%дан жогорку калкыбыздын саны бул аялдар ээлейт да. Экинчиси, аялдар ишкерликке аралашкан мезгилде толтура ар кандай тоскоолдуктарга душар болушат. Алар бир эле ишкер эмес, алар деген апа, үйгө барса аял, сыртка чыга турган болсо келин, андан кийин дагы бир жерге барса дагы карындаш, эже, сиңди болуп кетет дагы. Алардын функциясы аябай чоң. Баардыгын биздин коомубузда аялдардан көп нерсени күтөбүз. Анын баардыгына жетишип, андан кийин дагы ишкерлик менен дагы алектенип аткан бул деген коомдун ичинде чоң бир нерсени айтып турат дейм да. Анан үчүнчүсү болсо, бүгүнкү күндө биздин аялдарды, кыздардын арасында ишкерлик менен алектенип жаткандарды жаңы муундун алып чыгыш үчүн бүгүнкү күндөгү болуп жаткан тоскоолдуктарды айтуу менен мүмкүнчүлүктөрдү дагы айтканы көрсөтүп кете турган болсок, ушулар аркылуу жаңы муундун аял ишкерлери таасир алып өсөт деген оюм бар. Анан акыркы дагы бир фактор, бул айтып коет го, эне бейиш эненин таманында дейт. Же болбосо аял бир колу менен бешик термелтет, экинчи колу менен тынчтык термелтет дейт. Карасаңыздар, биздин коомчулукта аялдар аралашкан жерлердин көпчүлүгүндө тынчтык жана согуш маселесине келген мезгилде, коомдо жашоо маселесине келген мезгилде негизги критерий катары коомдун тынчтыгы, коомдун алдына өнүгүшү жөнүндө алар көбүрөөк ойлоно алат. Алар ошол үчүн мындай ар кандай переговор деп коебуз го, сүйлөшүү, макулдашууларда алар компромисске бара алат. Алар кызматташа алат. Ошол көйгөйдү чечкенге алар дала алат.